Usta. Бүтпей тарттыр уста. Қарағыза сіз не ұлытасыз бұяқта тарттырып. Бүтпей. Шыққыла. Айтыр. Шыққыла. Ел қайырлы атат. Ел қайырлыса сілер тоқтаудың проблемасын шешкіле болаттаке. Мен таныстырмайым. Мені тартып. Олуымын бе. Ойын айтырсың. Болаттаке сен чыңыз қолдан тартпасаң. Үкем ондай болған ата қандай күнді деңешті тұра болаттаке. Жоқ, біз жөнді атауыз. Анан шайлауға барсаңа таза арғылады. Анан пиар тетөлі камераға тарт. Мен сен шайлады отамды, чыңыз. Сен де қосылмайсың бізге. Жөміне ашуын келеді сен не? Түміл айланайды, шыққыла деп деген. Менің қайырлы ұшекте мені сен де бе, сен емсің де өткенде өтсем асқар білене қылды. Қайырлы отырсың меріңе деп. Жо сен сүйінбейсің мен бүлсі тура. Мұна мен айыл басшымын. Ел болса мен ақылды активист болуш керек. Патриот болуш керек. Айбан емес ақылды патриот болуш керек. Анда біз анда жиндик еміз да. Жо силер Біз жиндикче иш кылып ойлойбуз, сен акылды айылчы болор. Айыл башы болор. Жоқ, Сен бизди кемсиз тотпайсың базар. Сен наразы болуп атпайбы? Сагачы, сен айыл наразы болуп атпайбы? Сага недовольный болуп атпайбы? сен жамандаған ешкім жоқ бекте. Просто біз ошо айылда еш жоқ, ештеге жоқ деп қапы болып атабыз. Сен жаңғыз алың жетпей атат еш жаққа. Саға жардамдашып атабыз. Ал бескенде. Бұяқта подрядчиктер алдап кетіп отыр қайта деп. Ана мен ушул бизде ошо элдин мүмкүнчүлүгү үчүн чуркап жүрөбүз. Жан баштап. Біз шығарып отпайбыз. Анан жан баштап диванга ешкім жатып алган жок. Айткан жокмун. Сен жакшы иштеген бала экенсиң. Азыр келип эле мен ушуну ушинтип атам. Мен дагы аракет кылып атам, бирок ушундай иш болуп атат деп кайта элге кошулбай кайта. Сен башкача сүйлөп атпайсыңбы? Булар эми автор болуп атпаймын. Ошого күйүп атам. Эл арстанып атат, эл арстанып атат. Жана күтөт жок, эни күтөт жок. Буга элдер жөн эле күйбөс катын күйүштүү болуп чакырып атат десил. Акыйкатында болсо анда Жок, 20 августта бүтүш керек экен. Не сен айыл башчы катары. Киргиле сүйлөшөбүз. Мына контракт турат көрдүң? Сумма 7 миллион 647 700. И срок выполнения дейт 2024 20 август деп турат. 26 Могу жерде тынч жылдын эменин колу печат турат. Бул жерде тиги мэрдики. Биз чыңгыз ошол жөнүндө айтып атабыз. Сени жамандаган жокпуз. Биз ошону айтып Бул атабыз. жөнүндө прокуратурада жүрөт. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз Токтогул шаарынын Кара Тектир айылына келдик. Менин колумда бул келишим 2024 жыл 1-июль. Мына дал мен келген айылда бала бакча 73 жылдан бери мектепти бала бакча кылышкан. Бүгүнкү күндө бала бакчаны же ишке киргизбептир, жаңы бала бакча курса же ал ишке кирбептир. Мына жаңы бала бакчага 7 миллион 647 766 сом акча бөлүнүптүр. Бирок ал дагы талаптагыдай аткарылбай, ал дагы аягына чыкпай, ал 2024 жылдын 20 августунда бүтүш керек экен. Мына бул боюнча жергиликтүү тургундар же бала бакчадан жок, же кыскасы акчадан жок ушундай абалга кептелип калыптыр. Анда өздөрүнүн оозунан угайлы, апа сизден баштайлы дароо. Айтсаңыз, бул бала бакчага өзүңүздүн оозуңуздан айтсаңыз, качан акча бөлүндү, эмне үчүн бүтпөй атат, бул арыз арман, бул көйгөй канчадан бери турат? Бул бала бакчага жазында июнь айында келип чогулуш кылып, ушул бала бакча, бул бала бакча ремонтто бизге жасап беребиз деген бала бакча деле 70-жылдарды ушул айылга жаңы көчүп, бөл болуп жаңы көчүп келип атканда курулган контора болчу. Бул контораны ушуну силерге бала бакчалыкка жакшынакай ремонттоп беребиз деп өздөрү ушундай бизге макулдугун берип кеткен. Эми ошол макулдугун бергенден кийин эл бакыш сүйүнүп, эми балдарын беребиз деп күтүп отурабыз. Алигинче мындан тыянак жок. Эми ким кайтарыбызды деле билбей, эми мына болот сага жогору жака үнүбүздү жеткирет деп ишенип атабыз айланып. Сизге суроода бул бала бакчачы бүгүнкү күндө иштейби? Бул бала бакча. Бүгүн иштегенге өздөрү жооп бербей жатат. Бул талапка жооп бербей, неме аварийный составда деп балдарыбыз үйдө бала бакчага алып келе албай отурабыз. Канча убакыттан бери ушундай көйгөй? Ошо быйылкы жылы такыр эле мына сентябрдан баштап мына азыр октябрдын этеги болуп калды. Али балдарыбыз үйүбүздө кыйналыш, иштейм дегендер ишке бара албай отурат. Ошол балдар дагы жакшынакай болуп убагында тарбияланыш керек эле, балдарыбыз үйдө.
Бул боюнча райондун жетекчилигине, же болбосо шаардын жетекчилигине кабар бердиңиздерби? Кабар берип, биздер чурулдап, аларды чакырып, ошол ремонт болуп аткан контордун эшигине чакырган убакта биз этим эле кыйратабыз деп 20 күн, 1 айдын ичинде ишке кирип калат деген ал эчтеке жок. Же аяктан жок, же башка жардам бере турган же бир киши жок. Ушу менен айылдын көйгөйү чечилбей отурабыз мына. Кыскасы балдарды азыр үйдө бешикте терметип, ооба. Кыргызча багып атабыз. Азыр камчы кыдырыша эчке кайрылып кетпедиби апамчы? Эми Кыргызстан боюнча ушинтип камчы кыдырыша эчке кайрылып беребиз, ал келип иштеп өзүнүн жардамдарын берип атат. Ага рахмат, ыраазычылыктар билдиребиз. Ал эми район жетекчилерине сиздин эки ооз сөзүңүз. Алар кантип бүтүрүш керек, же алдар балдарды үйүңүздө багып бериш керекпи? Айтыңызчы бир арыз арманыңызды. Мен сенин сурооңо мынтип жооп бердим. Камчы Кыдыршаев деген бир киши да. Бир киши, ал канча Кыргызстан боюнча эле ушинтип даттана берсек боло бербейт. Биздин өзүбүздүн эле район жетекчилер иш кылып, анан кийин неметет да. Мисалы үчүн биздин Комсомол айылы мындай эле талаада калдык. Мындай карап келгенде чындык. Садик эмес, деги эле бүт нерсени талаадабыз өзүчө. А өткөндө мэри менен аким келди. Биз 4-5 ата-эне болуп барып кайрылып ушундай жеңимди бар болчу. Ушундай десек дарбагыла. Силер кимсиңер? Мени менен сен дейсиң деп бизди ушундай жаман кылды. Андай болбойт да, мисалы үчүн жетекчи. Биз адеп барып атабыз. Садиктин кыздарын алып барып атабыз. Дарбагай кеткиле деп коет. Мына кеттик, келдик, мейли ага деле макул болуп атабыз. Мына ит талаган садикте эчтеке жок. Келиндер болсо талаада отурат. Балдарын бага турган эч ким жок. Же пасоя жок. Акимге бара берип чыны чарчадык, кудайчылыгычы. Чарчап тажаганда бүтүп, деги эле башка айылдарды билбейм, биздин Комсомол ушу ит мышык ыйлай турган эле акыбалда турабыз. Камчык менен ташыйып неме Садыр Жапаровго кайрылабыз, бирок биз деле эми кылбаса дагы биздин үнүбүздү бул эле эмес, деги эле биздин жаңы садиктин өзүнүн жери бар. Сиздин ишиңиз болбосун, сен менен мени сен дейсиң дейт. Анан айттым, сен ким дейин анан? Менин балам менен тең болуп атпайсың, сен укпай атпайсың. Биз укпай атпайбы, биздин айтканыбызды укпай атат. Ошентип урушуп калдык. Өткөндө барсак дарбагыңыз кете бериңиз дейт. Бизге бу окшогон жетекчинин, акимдин да, мэрин да эч кимиздин кереги жок. Мисалы үчүнчү, иштеп бизди деле кыйраткан жок мына. Канча мэрин келгенде бияк 7-8 ай болду. Кудай сактасын, эчтекени көргөн жокпуз. Бир нерсени кылган жок эткендей. А бизге ушундай жетекчинин эмне кереги бар, мисалы үчүнчү? Эч кереги деле жок, кете берсин. Садикти эч тигил бүтпөсө, муну ишке киргизип берип койсун. Иштеп элаткан садик болчу. Мен ушунду айтат элем. Биз ошон үчүн ошо аябай чарчап, акимиңе, мэриңе тилди угуп, анан сага кайрылып атабыз кудайчылык. Кичине жардам болобу, ошо болот. Элдин баарын эле көйгөйүн айтып атпыр, биздикинде жеткиребиз деп турабыз балам. Ушу биздин көйгөйүбүздү ошо өйдө жеткирип, чечип бериңиз суранабыз биз дагы. Мына келиндер турат кыпкызыл болуп, же пасоясын чыгарышпайт. Же балдарын бага турган эч ким жок. Пасоя деле кыйраган эмес, 1000 сом. Бир балага, эки балага 2000 сом берип коет, ошол кайзакчага жетет. Анан эле келишет, кезебиз болду, жаман тамдын жанына сүрөткө түш дейт, ушул болобу. Ал кордукпу мындай айтканда? Ал деген мындай кордуп атат да, тиги келиндер тургузуп алып сүрөткө чөзүң, азыр сен кедейсиң. Жок, андай болбойт. Өзгөчө ушу Комсомолдун айылы биз ошо талаада калдык. Мен ушунду айтат элем. Сиз бүгүнкү күндө канча неберени багып атасыз? Мен бүгүнкү күндө 4 небере багам. Бирөө инвалид, мына азыр көчөгө чыгып кетти, энеси аркасынан кетип таппай калды. Же инвалид, ДЦП инвалид кызым бар, 15-ке чыгып калды. Азыр кетти деп санам тынбай энеси аркасынан кетти. Же ал инвалидти караган эч ким жок. Эч мындай бир үй ушулар минтип атат деген бир жаңы киши жок. Ага мейлим, ал Кудайдын кылганын көтөрүп турабыз. Мен ушул убакта 4 небере багам. Ошол менен отурабыз. Өзүбүздүн арманыбызды кимге айтасың, өзүң турмушуңду деп коюп. А бирок айткым келет экен, эл үчүн кыйналып турабыз, аяк кыйналып турабыз, кудайчылыгы. Бизде эчтеке жок. Келиндер же тур эмеспи? Бизге эч кандай мындай жардам деле жок, пасоя деле жок. Даже бизди келип сураган башчы да жок бул жакшы жери. Ушул менен турабыз. Азыр бүгүнкү күндө сиз эми балдарды үйдө багып атасыз да? 7.647.766 сом бөлүнүптүр да. Мына сиз ушу боюнча кабарыңыз барбы? Биз өзү бул садиктин ачылышын сентябрда күткөнбүз. Сентябрда эмес, октябрга күткүлө деп чогулуш ар дайым болуп турат. Октябрда келгенибизде октябрь бүтпөй калды. Анан акчалар болсо туура эмес бөлүнүп калыптыр. 5 миллион бөлүндү, 5 миллион дагы бөлүнө элеккен деп айтылган. Аны эми Кудай буйрса ноябрга бүтүп беребиз деп. Мейли дагы деле отурабыз. Ошо балдарыбыз эсли тиги садик ачылып, балдарыбызды садикке берген болсок, биз дагы иштейт элек. Мектепке барганы бар, садикке бара тургандары бар. Ачылып калса эле ушул жерде эле карап турабыз. Мынакын баары бөгөлгөн, эч мындай талапка жооп бербейт, бирок ошончо да караң, ошончо да ушу Нуржамал ушунун баарын жашына калып, элдин балдарын багып, шейке уюштуруп келди.
Мына бул жагы Азыр эми баш аягы бул бала бакчага канча бала жайгашкан? 70 бала бар. 70 тамгалана. Эми ошонун баардыгы үйлөрүнө кетти. Үйлөрүндө эми азыркысы деле ошо 80-70 орундук дейт. А деле мына биз жаштар көбөйүп атпайбы? Өзүнүн жашынакай жери бар, бөлүнгөн. Аны да ушу талаш-тартыш менен ушуну замалчылыкка жүрүп алынган. Ошо экиле ошончо суммада акчаны жаңы эле сайдык кылып койсо болмок да. Айкети менен сонун кылып салып койсо болмок мына бөлүнгөн акчаны. Мына сотрудниктер отурушат бул жакта. Канча кызмат Булар канча жылдан бери, канча көп жылдан мына булар аз жаап койсо булар да кетет. Башка жумуш иштейт да бийикти жаап атат, буларга да акча төлөбөй атат. Булар кетип калса биз булар балдар болсо көнүшүп калган канча жылдан бери бийикке иштешип. Анан бийикке мындай кайта сотрудниктерди табыш да кыйын. Бул балдарга бүт булар өздөрү канча жылдан бери ушу иштешет ушекте. Ошон үчүн биз болот сенден суранарыбыз жогору жака үнүбүздү жеткиз. Сага көрсөтүп берем. Мына ушул мына. Аке достор, азыр жанагы 7.600.000 сомдой бөлүнгөн мекемеге. Ошо башталган июндан баштап. Бул 20 август 2024 жылы бүтүш керек эле. Мына июл айынан баштаган курулуш мына ушинтип жатат. Июл айынан башталган. Июл айында башталган. Биз садиктин ичине мынтип суун да тартып бердик. Коюш усталар кыйналбасын деп. Мына бийик навалы бул ичи мындай азыр ичин мынтип эле полду эчтеке кылбай эле мындай эле төрт эле кыштын үстүнөн кагып коюшту да буларчы. Ушул мекемеге баш аягы 50 жылдай болуп калган мекеме да бул. 74-төн бери да 50 жылдай болуп калды. 50 жылдай мына. Мына неменин материалдарын мыналар. Ушинтип пароойду болсо башка биздин өзүбүздүн айылдын балдары койду мунучу. Немеден сырткары. Өздүк салым. Жок, өзүбүздүн деме балдар койду муну. Жанагы долбоордон сырткары коюлду бул. Сырткары коюлду пароой. Менин эки үкөн койду пароой. Өздөрүнүн акчасына кылып берди да. Өздөрүнүн акчасына кылдыбы же тигилер бердиби аны билбейм, бирок биздин балдар жазады. Мына калган өткөндө бир эки өзбек бала келип коюп кеткен. Анан 2-3 күндө келебиз дешкен, ушу менен келбеди. Баш аягы бүтүп калыш керек эле ушунда. Баш аягы мына минтип эле бүтө турган болуп калганда кудайчылыгычы. Бүтө турган эле акыбалда болгон, полдору начар, эми начар кагылды да. Кагып атканда келем күнүгө. Мындай каккыла. Анан бирок болбоду мына. Мына ушу менен муногу жак немеси. Муногу жак туалет экен. Биякты дагы биздин өзүбүздүн айылдын балдары койду. Биздин айылдан балдары койду да, муну дагычы. Айылдагы эки бала ичин чукуп, кайра мунуларын куюп, анан кечти биздин айылдын балдары койду биягын. Биягын усталар кылды. Мына минтип карап келгенде дагы бир азыраак эле иштесе бүтө тургандай эле болуп турат, бирок эчтеке жок. Иштебей атышат мына. Биягы мындай. Бул эми жанагы эмеректери менен беле же эмереги жок беле? Бул өзү неме болчу да, пункт болчу да. Жок, негизи бала бакчага эмеректер менен каралды эле акча, билбейсизби? 10 миллионго эмереги менен келет деп ойлойбуз да. 10 миллион деген оңой акча эмес го. Мисалы азыр силер айтып атасыңар 7,5 долбоор бар деп колуңда кагаз. 7 миллион 600 000. 7 миллион 600. А бизге берди баштаганда 10 миллион деген. 10 миллион акча каралды, нак болду деген. Ал 10 миллионго биз ойлодук дем, адюда бүтүп кетет. Эмеректери менен бүтүп кетет деп ойлогонбуз. Эми эмереги жок эле башка эмизин бүтүп берип коюнчу. Жок болот атпайбы башкасы. Калган өткөндө бир эки бала келип коюп кетти муну. Өзбектер келип коюп кетти. Мына биягы дагы, биягында ошо биздин балдар жазады. Биягы минтип аңырайып турат, тетягын немечиш керек эле, бүтөш керек эле, бияк жатат минтип. Биз эми 10 миллионго бер радиодо укмуш сонундай. Бүтүп берсе сонун болот деп. Деп мына биякта немелер бар. Мына биякта булар жанагы туалеттин немеси бар. Мына туалет немелери бар. Ушуларда кечки маал келип карап кеткен дагы. Унитаз, ишигылы, быйкы-чыкы бардыгы бар бизде. Чын бул ушуну кое берсе эле болот, муну да койбой атат. Түшүнбөй атам, ошо бардыгы даяр нерсеге эмне үчүн усталар келбей атат деп түшүнбөй атам да, кудайчылыгычы. Ошо усталар келбей атат, усталар келбей атат ошол. Жагап эмне тарттырып атасыз буякты? Буякты тарттырып атасыз. Бүтпөй атса тартырабыз да. Караңыздар, сиз эмне кылып атасыз буякты тарттырып? Бүтпөйт. Тоқ чыккыла. Эмнеге чыгабыз? Айтор. Кой чыккыла. Эл кайрылып атат. Эл кайрылса силер токтогулдун проблемасын чечкиле болот эке. Таныштырып койчу. Мен тааныштырбайм. Мени тартып болот эке, чыгыңыз. Сиз мен силе айтып атам аке. Эмне чакырып атасыз булар? Сен Биз бүтпөйсүз, жүрүм
Çıkıngır eşke çıkıp ayta sen. Ben ballarını taşlap eski oğluna çoldurgan yok. Buların üstüge. Sen bıga berip otabız. Sen akçanın cevap gelmey atасың. Doğa çıkıla bolbойт да болот экен. Болбойт. Ya. Ana. Bulayım da ben başçımın da menden ruhsatсыз келип ар кимди чакырып таптырып өзүңөрбү? Sen başta olsan korkmuşsun. Караңызча уялбайсызбы? Өткөндө не деп сүйлөштүлөр? Коюңуз болот экен. Мен сизди сыйлайм болот экен. Биз деле сени сыйлайбыз. Эл кайрылганга бар да. Çık debeysiz. Жакшы элесиз да болот экен. Элди антпайда. Неге чакырып атасыңдар? Улуумун антпе. Жок, Оюн айта берсин. Болот Жок, экен. сен чыңгыз колдон тартпасаң. Колдон тартпасаң. Үкөм мондай болгондо да кандай күндү кеңеш да тура болот экен. Жок, биз Келип деле алып, анан шайлоого барсаңар таза баргыла да, анан пиар тетип эле камерага тартып. Мен сени шайлатып атам да, чыңгыз. Шайлоо жөнүндө бир эс айттым. Өзүңөрдү келип алып. Буга чейин Турцияда, Сен Сербиякта жүрдүңөр. Ошондо келип элдин эмеси менен жон терisi менен сез сүйлөшпөйт болот экен. Андай болбойт да. Туура эмес маселелерди айтып атасың го дейм азыр. Сиздики туура анан. Шайлоого кандай тиешеси бар? Көз элди пиар тетпеңиздер, жүрүңүздөр. Sen ne iş atasın de айтчы. Койчу апа. Бүтсөңөр, мэрге барып айткыла, тек айткыла, биз Sen айтпайбыз. istediğini Элдин айткан укугу бар да. Мейір өткенде сен де ойда ошекті мен жаман Болот экен, биз сизди сыйлайбыз. Ошо. Чыңгыз мен ойлойсам. Sen çıktı hakkında yok. Sen Алып jölökө коюңуздар, süйлöş. чыксаңар Sen интервьюңарды. Sen jölökө süylöş. Интервьюңарды эчке бергиле. Сен улуун антпе. Биз Жок, чыгабыз. апага айткан жокмун. Çıktı Мен sen апам hakkın менен yok. теңмин. Hakkın yok. Эде биз турбай айттык. Мен сизди айтып атам болот экен. Мен Жок, азыр чыкпай койсом эмне кылат? Чыгыңыздар. Бияка келип алып бир сурабайсыздар. Менден кайрылышты үкөм сен. Sen ayrılmıştın. Ne ol işte atasın aylana? İştegenin sen işini жерге götüreceksin da. Eşikte jatat. Eşikte Рұқсат jatat. албайсыңар. 2-3 адам кайрылса ошондо болуп Beri kara. Eşikte jatat. Sen anda men- Sementlerin katı. İştegenin Ал şu. биздин цемент эмес, ал ошекте подрядчиктин шалакылыгы. Ошого барып ошонтуп Sen karasın da. Ошондо Sen тартабыз. karasın. Ошого баргыла болот экен. Sen Айткыла. karasın da sen. Sen Siz cina номер- çok. Sen de koşulmayız bizge. Gömle açın geliyor da sen ne? Tüm laylanaydı çıkkıla dep dige. Meyeriňe kayrılı uşekte meni sen de ve sen kimsin de ötkönde öteceğim askar bilene kıldı. Kayrılı otobüs meyeriňe dep. Yo sen sүйünбейсиң men büyük tuğra. Mına men ayıl başçımın. El bolsa mintip atat men akwanım jetpey atat dep kayrılbayt beleň ey. Taz ayvan turmayбы? Келем, чыңгыз сен өзүңдүн Жок, сен өзүңдүн сен иш аракетиңди айтып бер кой, эмне болуп атат, эмне үчүн курулуп атат. Мо эл эмне үчүн кайрылып атат анда? Алтайга отуруп жапалган жок. Мына бул актыгын алып мына подрядчикте келбей жүрөт. Жок, биз ошону айтып атабыз. Десем буларга берип баланын аркасынан иш аракеттерди көрүп атабыз. Анан вообще десе реакция жок болсо болот экен. Анда мен туура деп күнөмдү моюнума алам. Анан реакция болуп иш жүрүп аткан жеке келип алып булар маалымат албай эле келип алып анан камерасын көрүп тартып атса анан туура эмес да болот экен. Мо келишимди көрдүңбү? 20-августта бүтүш керек болчу экен да. 20 Биз кагаздын негизинде келип атабыз бул да. келишимди каяктан алдыңыздар? Бул келишимди берди бул жактар эле. Бул атайын топтоп калышына ким күнөөлүү деп өзүң ойлойсуң, айтсаң ким күнөөлүү? Ошо уталган тендерщик күнөөлүү? Ушунча деңгээлде кайдыгерчиликке ким күнөөлүү? Ал тендерщикти ким издеш керек? Бул айылга ким күйүш керек? Тийиштүү органдар издеп аларды. Эмнече сен өзүң тааныштырып ушу боюнча бизге маалымат бербейсиң? Неге берем мен силерге? Силер мага маалымат берип Эмнече айылдагылар чакырса бул болот, келбеш керек. А силер биринчи Биз деле бергенсиңер. Токтоо шаардын тургунубуз да. Булар активисттер да. Активисттер эмнеге оюн айтпайт Активист экен? болуш керек, акылдуу активист болуш керек. Патриот болуш керек, айбан эмес акылдуу патриот болуш керек. Анда биз анда жиндик эмес да. Жок, силер Биз жиндикче иш кылып эле, сен акылдуу айылчы болор. Айыл башы болор. Жок, Сен бизди кемсинтип атпайсың Сен азыр. элиң нааразы болуп атпайбы? Сагачы, сен айылың нааразы болуп атпайбы? Койгулайын. Сага недовольный болуп атпайбы? Уялгыла деп койсоң. Ушунчалык деңгээлде сен мындай болбодо, чоң жигит. Эмне үчүн сен айыл башчысың? Деңгээлиңе жок кой мен айыл кишиге. Сен жап-жаш бала экенсиң, сенен айыл башы чыгып атат. Сага эл ишенип ушу айылды тапшырып атат, тагдырынчы. А сен ушунчалык деңгээлде сен келип бизге Апа, иш айыл кумайча эч ким таштаган жок. Ana sen kişinin oturasın. Жаңы жылда да бүтпөйт булушуңа. Дагы бүтпөйт жаңы жылга жери. Бүтпөйт булуш. Көрөсүң. Ошондо орчун Эч жакта түшүнбөйт. уюшуп чыкпап барсаңар кана атаңыз. Уюшкан эл жок. Элдин талабын кайта туура түшүнбөй кайта тиги келип алып эме этип атасың. Элдин баарын сүйрөп атасың, эшикти көчтү. Sen жамандаган эч ким жок бейикте. Просто биз ошо айылда эч жок, эчтеке жок деп капа болуп атабыз. Сен жаңгыз алың жетпей атат эч жака. Сага жардамдашып атабыз. Ал мескин дейт. Акимди мэрлерди айтып атабыз. Жазбай атат. Мен мээрим өткөндө келип алып. Чыңгыз сен өзүңдүн анда айтпайсыңбы вариантың? Сүйүнүшүң керек эле да.
Кимге чалдырдыңар? Қалп. Қана біреу чалды, сразу алдым ғой. Қана ешкім чалған жоқ. WhatsApp-тан чалды, сразу алдым ғой. Не oldu dedim. Таштаған жоқпын, жігіт. Қал. Жоқ, чындықты айтпайтса көзіңді сістеле көй отпайсың, чындықты айтпаса тұра болады екен. Ошондаймын да мен белечи. Бул абалы боюнча айтчы балабакчаны эмне үчүн эл чакырып атат бизди? Элдер жөн эле күйбөс катын күйүчтүү болуп чакырып атат дешил. Акыйкатында болсо анда Жок, 20-августта бүтүш керек экен. Эмне сен айыл башчы кылып сүйлөшөбүз. Жö камераңды өчүр, бас сүйлөшөбүз. Жок биз жумуш менен жүрөбүз, Чыңгыз. Сен деген элдин башчысысың, могу айылдынчы. Жооп бер кой жерде. Биякта подрядчиктер алдап кетип атат кайта деп. Анан эми ушул бизде ошо элдин кызыкчылыгы үчүн чуркап жүрөбүз. Жан баштап биз чыгарып атпайбызбы? Анан жан баштап диванга эч ким жатып алган жок. Айткан жокмун. Сен жакшы иштеген бала экенсиң. Азыр келип эле мен ушуну ушинтип атам. Мен дагы аракет кылып атам, бирок ушундай иш болуп атат деп кайта элге кошулбай кайта. Сен башкача сүйлөп атпайсыңбы? Булар эми автор болуп атпаймын. Ошого күйүп атам. Эл арстанып атат. Жана күтөт жок, эми күтөт жок. Буга Бул элдин намысдойлугун барсыңарбы өзү? Анан эмне керек болуп кетпей? Сага эмне кылдык биз? Сен андан көрө бизге ортуп сен жылаңактан чыкпайсың, эми чыкпайсыңар. Мен айтып айтат, мен тууп айтып чыкпайсың бе? Элди көтөрүп. Кайра бизге наразы болсун. Эми бияк процедура жүрбөй сачы болот экен. Биякта чара көрүү, жана тендершиктин эми ал чараны көргөндү билип атабыз. Ал жок болгондон кийин эл дагы намыстан чыгыш керек бе? Эл наразыдан чыкпайсыңар, элди наразыдан. Судовольством кошулмакмын. Анда мен өзүм да айтмакмын. Оғыл ақымақ момту отат, келгіле. Маяқты мұғын чара көрел демек. Жоқ, ағылы көрер, сен алардан. Абыл жақтан, мерия тараптан, акимчилик жақтан, жалпы елден, бұл балабақшадан бүт жазылған несілер барды сізге тапсырып, есапқа конкретный маалымат өткөрүлүп берилген. Кигинен тендерге ойнотулган. Сен бұлар құрағанша жыл өтіп. Макей, урматтуу мына Токтогул шаарынын Каратектир айылындагы балабакчаны куруп аткан фирманын жетекчиси. Элдин баары сизди күнөөлөп атат. Башчылар да сизди күнөөлөп атат. Мэр дагы сизди күнөөлөп атат. Ошондуктан сизден мына камера ачык. Сиз да өзүңүздүн бүгүнкү күндө позицияңызды айтып жеткирип койсоңуз, сизден суранат. Булардын күнөөсүнөн сиз кура албай калдыңызбы же? Акча сизге убагында жетпей атабы? Айтыңызчы. Сиз келип айтыңызчы, могул жерде эл талашып атат. Сизди күтөбүз биз. Мына контракторду көрдүм, сумма 7.647.700. И срок выполнения дейт 2024 август деп турат. Могу жерде тынч жылдын эмен колу печат турат, бул жерде тиги мэрдики. Биз Чыңгыз ошол жөнүндө айтып атабыз, сени жамандаган жокпуз. Биз ошону айтып атабыз. Бул жөнүндө прокуратурада жүрөт. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Токтогул шаарынын Каратектир айылында болдук. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Маселе аябай опурталдуу. Буну чечиш керек. Кыш болсо алдыда кыш келип калды, кычыраган кыш жакын эле калды да. Ал эми даярдык такыр жок болуп атат. Мына көрдүңүздөр, уруш талаш, айыл башчы менен да түшүнбөстүктөр болуп атат. Мунун баарын жетекчилик өзү колго алыш керек эле. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Биз жообун күтөбүз. Кандай болот экен, канча убакыттын ичинде бүтөт экен, эгерде жооп чечилбесе, биз жогорку инстанцияларга дагы кайрылганга аракет кылабыз. Азыр мен юридикалык дагы түшүнүктөр берем, арыздарды да кайрылабыз. Ошентип биз коомду прогресске алып келебиз. Биз менен болуңуздар, каналдан алыстабаңыздар, катталганды унутпаңыздар.